Баткендин Майдан айылында курулуп жаткан Исфайран 1 чакан ГЭСинин курулуш иштери 90% аяктап калды. Учурда монтаждоо, турбогенераторлорду орнотуу иштери аткарылууда. Пока жакшылап азыр. Кубаттуулугу 4 мегаватты түзгөн чакан ГЭС ишке кирсе, 2 айыл үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз болот. Курулуш иштеринде 30дай жумушчу менен бирге кытайлык Адис иштеп жатат. Биринчи этапта биз бул жерде 3 км 800 метрден каналыбыз келген. Hazır kanaldın 80% бүткөн, 1 километрдей жер калган. Каналдын узун туурасы 5ке 2,40. Ал жерге бизге 20 кубтан ашык суу батат. Бул жерде 4 генератор установка кылабыз. Азыр биринчи генераторду установка кылып атабыз. Андан кийинкиси уже экинчинин турбинасы коюлган. Установка болуп атат азыр. Биринчи этап бул генератор, турбина уже центровка болуп бүттү. Эми заливка бетонун кылабыз. Анан кийин экинчисине өтөрөбүз. Мен бул жердеги турбина менен генераторлорду орнотуу ишине жооптумун. Иш процесси ийгиликтүү жүрүп жатат. Жумушчулар менен жакшы тил табышып иштеп жатабыз. Буйруса иштин көбү бүтүп, бир аз гана жумуштар калды. Курулушчулардын айтымында уникалдуу чакан ГЭСти иштеткенге келген дарыядагы суу жайы кышы бирдей кармалып 15 кубка жетет. Жайын кышын биз пландап атабыз, бирдей машина салганчы. Ошо азыркы учурда канал бүттү, трубалар полностью сваркаланып, келип, ГЭС уже аяктап калды. Айта кетсек, быйыл Исфайран 2 чакан ГЭСинин курулушу да башталат. Учурда жер маселесин мыйзамга ылайыктап чечүү каралууда. Муну менен аймакта жалпы 3 чакан ГЭС пайда болот. Айжамал Олжобай кызы, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.